бар. Биринчи посттон кардаралар 4 багытта талоона башат. Бул биринчиси талон А, өңүтүндөгү талон, бул отбор деп коет. Ошо талон менен өтчү кардаралар. Экинчиси бул Б талону, бул топ база менен соц объекттер. Үчүнчүсү бул Т талону, бул ТЭЦ бишектин жебине алып барылуучу көмүр. Анан М деген талонубуз бар. Быйыл 2650 сомдон бекитилген, бизде баа бекитилген. Бул деген сорттолгон көмүр болуп эсептелинет. Ошол талондарды алышып, биздин кардарлар мына өзүңүз көрүп тургандай ушу айдоочулук аянтка келип токтошот. Анан ошол өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде LED экран бар. LED экрандан ар бир жеке кардар болобу, кайсы багытта алынган талон ээлери болобу, ошолор өзүнүн номери күйүп чыкканда биякта голосовое оповещение бар, ошоктон чакырылышат. Чакырылып таразага барышат. Таразадан өткөндөн кийин ким кайсы тарапка кандай көмүр ала турган болсо, ошол жактан барып көмүрүн жүктөп өзүнүн багыты боюнча кете беришет. Коопсуздук маселеси боюнча бизде күнү түнү коопсуздук маселеси тынбайт. Бизде күнү түнү алып барылат. Биздин өзүңүздөр көрүп тургандай биякта жигиттерибиз эксмен болуп иш алып барышат. Кандай бир маселе болбосун, кандай бир маселе жаралбасын, дайым келип көмөк көрсөтүшүп, ар бир суроо талаптарына жооп бергендей болуп, автоунааларды ирети менен киргизгенге даяр. Эми ар бир жерде баягы болот, жумуш учурунда, процесс учурунда баягы түшүнбөстүк маселелер болуп калат. Ошол нерселерди алдын ала алуу иш-чаралар өтүп турат. Ушактай баягы бизде өндүрүш болгон тоо маселесинде биз жайгашкандыктан кээде аба ырайына байланыштуу жумуш процесси үй жактан басаңдап же төмөндөп же токтоп калышы мүмкүн. Ошондо тыгын көбөйүп калган учурда биздин СБ кызматкерлерибиз барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт.